жакын арада Кыргыз нефти газ боюнча бир нече тарапташтар камалды. Мурда күнү эле өзүнүн иниси Шайырбек Ташиев камалды. Жана орустар айтып коет, круг сужается. Сиздин оюңузча Камчыбек Ташиев өзү камалабы? Бул уже мындай да, эгер строго мыйзамдын алкагында караса, камалат. Мыйзамдын алкагында болсо. Анан мындай башка мыйзамдан сырткы түшүнүктөр менен болсо, камалбай калышы да мүмкүн. Көрөбүз да эмесини. Бирок мен айтып атам, бул Садыр Нуркочоевич рас муну баштагандан кийин, акырына чейин чыгып коюш керек да, мыйзам чегинде, мыйзамдын алкагында, мыйзам таласында. Себеби деген, эгер муну жасабаса, коомдо күмөн боло берет. Анан кийин Ташиевдин тарапташтары дагы Ташиев тарап болуп тура берет. Күмөн боло берет, анан кийин Ташиевдин азыркы булганган, мен айткандай, булганган көлөкөсү буга тие берет. Ташиевдин тарапташтары дедиңиз, дагы бир эң мындай коомчулукта талкууга алынган нерсе, бул эгерде Камчыбек Ташиевди шайлоого жибербей коюшса, же камап коюшса, кандайдыр бир эл толкундоо башталабы деген суроолор жаралып жатат да. Сиздин оюңузча ошондой болушу мүмкүнбү же болбойбу? Жок, эл толкуулар болбойт. Эл уже 3 революция болуп, аябай акылдуу болуп калган. Өздөрү көрүп атат, акырында карапайым эле адамдардын балдары жабыркалайт. Карапайым эл жабыркалайт акырындачы. Себеби мен башынан эле жанагы биринчи революция болгондо эле айткам, мен вообще революциянын тарапташы эмесмин да. Мен мисалы. Себебиден бүт бардыгы эволюционный мыйзамдын чегинде, бүт бардыгы шайлоо, бийлик алмашса да бүт бардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Дагы мына соц тармактарда активдүү жазып атышат. Камчыбек Ташиевдин кичи мекениндеги тарапташтары буну аябай колдойт, буну каматканга жол бербейт, президенттик шайлоого катышканга мындай түрткүбү берип атат деп жаллап атты. Анткени инфраструктурасын көтөрдү, көп жолдорун жасады, жанагындай көп эме салым кылды. Сиз ошол түштүк региондорду билген саясатчы катары далилдеп бере аласызбы? Ошондойбу, же андай эмеспи? Жок, кандайдыр биз бир мындай узкий тар чөйрө колдошу мүмкүн муну. Ошонун пайдасын көргөн, ошол киши менен өзүнүн келечегине эме кылган, перспективасын үмүт кылган адамдар ошол колдошу мүмкүн. Тар чөйрө эле да. Негизинен эл колдобойт. Ээрчишпейт бул кишини. Негизинен эл могу эмеден, беспределден чарчап бүттү да өзү. Мыйзамсыздыктан чарчап бүттү. В том числе Жалалабадта. В том числе Жалалабадта. В том числе Жалалабад. Анан түштүктүн баягы бул жөн эле манипуляция да, түштүк-түндүк болуп эме кылабыз. Эл эч качан өзү түштүк-түндүк болуп бөлүнбөйт. Саясатчылар эле бөлөт. Эл өзү вообще бөлүнбөйт. Мен мына көп жерлерде иштедим, Ысык-Көлдө иштедим, Нарын мына эме болуп жүргөндө бүт бар жокту билем. Түштүктү полностью кыдырып, түндүктүн бүт эмелери, досторум, тааныштарым, мени колдогондор, мисалы мени колдогондор баткендиктер эмес, негизинен түндүктөр колдоду да. Нарын колдоду, Көл колдоду. Мен эмеге мен депутаттыкка Талас колдоду, негизинен. Как ни странно, Жалалабад колдоду, Ош колдоду. Баткенден азыраак эле болду мени колдогондор, понимаете? Ошондуктан түшүнүп атасыздар. Анан ошого мен айтам, эл эч качан бөлүнбөйт. Мурда эгер, например, түштүктөн, түндүктөн бири-биринен келин албайт. Азыр бүт повальный бардыгы келин берип атпайбы. Биздин эле туугандарыбыз канча? Мен эле мисалы менин туугандарым, менин келиндерим бардыгы бияктан, Таластан, Чүйдөн, Көлдөн, ошондой болуп атпайбы бүт бардыгы. Ошондуктан бул жерде эч качан бөлүнбөйт. Мындай жөнөкөй адам менен общаться этип жүргөндө эч кандай, мисалы мен эч кандай бир жерге барсам, сен баткендиксиң, андай тигиндей деп эч жерде уккан эмесмин. Саясатчылар өзүнүн эмесин эле колдонуп атат да. Ак үйдө эмелерде жүрсөң, шол жерде угасың, баткенчисиң деп. Элдин арасында эч качан мени эч уккан эмесмин, сен туура баткенчисин деп бөлгөнүн уккан жокмун. Любой жерге барсаң, сыйлап, эме кылып, түндүктөн болот, түштүктөн болот, ошентип турушат да. Ошондуктан бул
Мен дагы бир жолу айтам. Искусственный. Кыргыздын эли эч качан бөлүнбөйт. Ошондуктан 1000 жылдап кыргыз болуп келатат да. Анын арасында кандай деген империялар, кандай деген чоң элдер жоголуп кетти. А биз кыргыз боюнча калдык да, ошо бөлүнбөгөнүбүз үчүн калдык да. Ынтымак болгонубуз үчүн калдык да. Кичине болуп аз калсак дагы. А калган жанагы империялар каяктагылар? Римский империяда кана ошол римляндар. Канча биз билбеген улуттар жок болуп кетти. Канча билбеген улуттар, миллион деген улуттар өздөрүнчө жок болуп кетти. А биз кыргыздар жанагы азыр официально Кытайдын эмеси менен эле 2,5 жылдык тарыхыбыз бар. А бизде Музафар Усен деген бир жазуучубуз бар эле, тилекке каршы раматтылык болуп кетти. 10 000 жылдык тарыхын билчү кыргыздын. 10 000 жылдык тарыхы бар деп айтып жүрчү. Түшүнүп атасыздарбы? Ошондуктан биздин кыргыздын элинин ынтымактыгы бул гени де бар, менталитети де бар. Эч качан бөлүнбөйт, эч кандай эме болбойт. Жаман менен жакшыны аябай жакшы ажыратат.